Биз болсо бүгүн заман талабына ылайыктуу жана өзгөчө ушундай бир кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө сөз кылып жаткан учурубуз. Студиябызга, темабызга байланыштуу келген коногубуз бар. Тааныштырсак, орусча айта берейин. Аталышы орусча экен. Gelin на час компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Индира Темирканова. Индира айым, саламатсызбы? Студиябызга Котман таңыз менен студиябызга кош келиптирсиз. Келиндер жок азыр. Келиндерди алып келгенсизби? Келиндер студиябызды бир аз тазалап алайлык. Келиндер муктап калыптыр, өзүм эле келдим. Жакшы. Сиздер комплекстүү кызмат көрсөткөнсүздөр да. Анан ошол Gelin на час кызматы кандай иштерди жасап берет? Биз тойлорду тейлейбиз. Тойдогу ошол дасторкондун үстүн биздин колдоп алат. Поварлар, официанттар, идиш жууган айымдар, керек болсо баягы арендага, ижарага идиштеринен бери коюп беребиз. Ырчы, чоорчу, тамада, музыкант дегендерден. Эң негизгиси сиздердин кызмат бул кадимкидей эле жаш келиндер, кыздар бар ошол конокташып аткан үй бүлөнүн коногун тосушуп, дасторкон жасашып турбайбы, Жардам беришет турбайбы? Жок, жардам дагы бербейт, бүт баарын өздөрү кылып беришет, ошондойбу? Ооба, жардам дегенде бир аз болбогон, анткени деген биз прям бардыгын кылып беребиз да. Кээде болот баягы ээлери тапшырыкты беришет дагы өздөрү башка жумуштарын кылып кете беришет, а биз баягы жууп берип, бардыгын сапаттуу кылып, жайып, конокту узатканга чейин. Канча кыз иштейт, канча келин иштейт? Азыркы тапта бир 28 келин иштейт. Бир үйгө 28 келин барабы? Жок, бир үйгө 5 адамда болуп барабыз. Бир топ 5 адам. 5 кыздан болуп, Бул повар, официанттар, анан идиш жууган айым. Бул баягы минимальный пакет деп койсок болот. Анан эгерде коноктун саны көбөйгөнгө жараша биздин дагы кызматкерлердин саны көбөйө баштайт. 100-150гө чейин бара беребиз. Тойканаларга барасыңар, барбайсыңар? Эми ал жакта биз тойкананын прямой конкурентибиз да, ошон үчүн алар бизди көп жакшы көрүшпөйт. Эми албетте бул тамаша, бирок биздин спецификабыз үйдөгү тойлорду. Үйдөгү тойлорду. Эң көп дегенде сиздерден канча келин барып кызмат кылган буга чейин? Бизден максималдуу түрдө азыр айтам, 16 келин барганбыз. Ушул быйыл эле тойдо 350 адам тоздук. Ошо 16 келин ишке киришкенбиз да. Алар кимдер? Сиздер алдын ала мындай окуудан өткөрөсүздөрбү? Могул жумушту кылыш керекми? Могул жумушту кылыш керек. Туура кылыш керек деген өзүнүн эрежелери барбы мындай? Ооба, сөзсүз түрдө. Кыргызча той деп айтылганы менен бирок аякта аябай көп техникалык да жактар бар, билим дагы керек болот. Бысмылда дегенде эле бул стандартный правила работы деп коет эмеспи? Эрежелер, андан кийин ошо кыргыздын каада салтына ылайыкталган өзүнүн жүрүм туруму, өзүнүн алып жүрүүсү, ошол эле конокту тозуу ирети, ошолордун баарын биринчи үйрөтөбүз. Чакан курсубуз бар, ошондон өтүшөт, андан кийин стажировка кылышат дагы, андан кийин тойго чыгып баштайт кыздарыбыз. Жакшы. Бул үйгө барып ошол конок тосуп, дасторкон жасап берүү кызматы качан суроо талап ушул кызматка пайда боло баштады да, эмнеликтен ачылды да ушул компания? Негизи бул нерсеге кыргыздарда той көп, конок көп, илгертеден баштап эле болуп атса керек. Бирок келиндер да көп да үйдө кыргыздардын. Келиндер да көп. Анан биз негизи 2016-жылдан баштап иштеп баштадык. Анан ошондон баштап бул кызматты бизнес катары, комплекстүү түрдө расмий кызмат катары, кандай айтсам, расмий кызмат катары эл алдына сунуштап келе жатабыз. Суроо талап аябай көп экен. Анткени деген биздин 18-20га чейин неметет өтпөйбүзбү? Тойду, мисалы, бир күндө 4-5 тойду параллельно кыла беребиз да. Ошондойго чейин, 10го чейин биз проблема тапшырык түшөт. Значит, бир күндө той көп, суббота. Бир күндө 10 тойго чейин түшөбү? 10 тойго чейин түшөт. Андан да ашат, бирок биздин тилекке каршы азырынча кызматкерлердин саны ошончо эле, ошон үчүн биз 10го чейин эле ала алабыз да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз айта кетели, Индира айым менен биз үйдө комплекстүү келиндердин кызмат көрсөтүүсү жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер сурооңуздар болсо, түз байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 сандары биз түз эфирдебиз. Ооба. Индира эжеке, айтсаңыз, баягы бүгүнкү күндө ошол келин на час деп келиндерде гана баягы кызмат бар турбайбы? Ошондой эле күйөө балдардын дагы күйөө бала на час деген кызмат ачайын деген ойдо жокпу? Жок.
пока оюм жок. Мен өзүм келин болгондуктан баягы келин начасынан баштадым. Эгерде күйөө бала болсом, күйөө бала начасынан баштамак болсом керек. Пока жок бизде. Кандай немеси кандай турат? Акчасы кандай турат эми? Минимальный пакет мисалы Ар бир келинге. Бизде андай эмес. Андай эмес, Ар бир келинге деп деле эсептесек болот, бирок анда биздин кызматыбыздын мааниси, шаңы көркү чыкпай калат. Анткени мындай эле официант катары жалданат. Эгерде келин начасы компаниясы катары тойго полностью жооп берип дей турган болсок, минимальный пакет 9 миңден башталат. Анан андан ары коноктун санына, шаң шөкөтүнө жараша көбөйөт. Канча убакыт кызмат кылышат? Эртеден кечке чейинби? Бул негизи убакыт менен эсептеп келгенде бул жолу менен 12-14 саатка чейин кызмат созулат. Башында кичине биле электе, апай 1 сааттан кийин кетип каласыңар деген суроолор көп болчу да. Негизи 12-14 саат. Бул стандарттуу боло турган убакыт 12-14 саат. Ушул идея өзүңүздөн чыктыбы? Ушул каяктан ойлоп таптыңыз? Эмне муктаждык, эмне себеп болду да эми? Же сиз өзүңүз той өткөрүп анан ушундай, окуй мага ушундай келиндер керек болчу деп ойлонуп турган? Мен негизи чоң үй бүлөнүн жалгыз келинимин да. Анан түшүндүк. Жалгыз келин кыйналган турбайбы? Анан ошондон ойлоп калдыңызбы анан? Ошондон ойлоп, ушундай жардамчылар керек эле деп, анан менден жакшы кыла тургандар болуш керек деп критерий катары койгондо, сөзсүз түрдө профессионалдуу адистерди элестеттим да. Анан ошол себептен профессионалдуу ашпозчу, анан официант кыздарды дагы ошо профессионалдуу кызмат көрсөтүш үчүн биз алдын ала окутуп, анан идиш жууган айымдарды, анан ошол тойду тейлеген, анан бул той десе эле ошол күндөгү шаң шөкөт деп элестетсек, тойду как минимум 1 ай 1 жумада башталат эмес, биздин да жумушубуз ошондо эртеден башталат. Эсептеп беришибиз керек, иреттеп беришибиз керек, программа түзүп беребиз, сценарий түзүп беребиз. Мындай болот, саат мынчада. Дасторкон сценарийин түзүп бересиңер жагында. Дасторкон сценарийин түзүп беребиз. Мисалы, сиз кол жуудуртасыз, андан кийин бизден буну алып келесиз, анан сиз эшикке алып чыгыңыз, анан биз муну неметебиз. Ошондо деген саат ортодо мынча болот. Тамагыбызды тап калбаш үчүн толук бир программа түзүлөт турбайбы? Сааты менен болот, саат мончада мол тамак кирет, анын ортосунда сиздер эшикке чыгып бийлей турасыздар деген сыяктуу. Сиздер бийлеп атканда биз дасторконду бир сыйра жыйнай калабыз деген сыяктуу турбайбы? Туп-туура. Программаны өзүңүз түзгөнсүзбү? Программаны тажрыйбанын негизинде түзүлгөн. Анткени эми тойду бара-бара башында баардыгы эле так эле кетип баштайт, анан тойдун ортосунан баштап программабызды биз деле унутабыз, той ээлери деле унутат. Там уже кандай шарт боло турган болсо, анткени улуулар кечигип баштайт, же болбосо деген кырдаалга жараша, кырдаалга жараша эме кылабыз, бирок алдын ала аябай даярдыкты көрөбүз, анткени баардык сонун өтүш керек. Кудаларды тозобуз, сыйлоо, аксакалдарды тозобуз, анан ошолордун алдында биздин кардарыбыз жер карабаш керек. Биздин кардарыбыз ошончо бизди чакырып аткандан кийин баягы тою бийик деңгээлде өтүлүш керек да, анткени адистер буга киришип баштайт. Коноктор да аябай таң калып аткан болуш керек азыр, баардык эле толтура эле келиндер жүрсө окшош болуп элечи анан. Башында аябай таң калчу, азырден башкачараак көрүнүш болуп баштады. Баягы кыстырбай, тил тойдон көргөнбүз, бул тойдон көргөнбүз деп, анткени Бишкек билинбеген менен чакан эле экен, биз кардарларыбыз менен уже биздин келиндер таанышып калып, же кандайсыз, жакшы жетип алдыңарбы баягы күнү деп учурашышат да. Баягы көнүмүш эле көрүнүш болуп калды буюрса. Эми Индира айым баары эле идеалдуу боло бербейт да ар дайым. Анан ошол бир кемчиликтер кеткен учурда кандай баягы чыгасыңар ошол кемчиликтерден? Кемчиликтерден башында биз аябай коркчубуз, анткени анча оошкой иштер болот. Азыр буюрса ошол биздин келиндер, биздин официант кыздар, биздин повар кыздар, биздин кызматкерлер аябай тажрыйбалуу болушту. Анткени военный эмеде кырдаалдарда протокол деген болот. Мамлекеттик кырдаалдарда протокол деген болот да. Биздики прям такыр момундай катуу протокол болбосо да, биздин определенный бир сценарий действий деп коет го. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай кылабыз деген немелерибиз бар. Ошонун негизинде мисалы биз чыгабыз да. Эгерде мындай болуп кала турган болсо, биз анда мунусун сунуштай туралы, мындай боло турган болсо мындай боло туралы деп. Негизи мүчүлүштүктөр, кемчиликтер алдын ала жакшы даярданбагандыктан келип чыгат да. Мурун ошондойлорубуз көбүрөөк болчу, анткени биз билчү эмеспиз. Ошол сырды ачкандан кийин биз моундай жазалы, биз моундай сүйлөшөлү, ачык сүйлөшөлү, мынтип алалы дегенден кийин анан биздин ишибиз жүрө баштады, кемчиликсиз болуп жүрө баштады. Анан биз кардарды ушул кардарым дебей, биз анын
кеп кеңешчиси катары именно ошол тойдун биз адис катары өзүбүздү позиционировать этип, кардардын кеп кеңешчиси катары болгондо баягы ишеним дагы туугандай болуп тууганы ишеним дагы көбүрөөк болот экен. Келин деп атпайсызбы? Чындап эле келиндерби? Канча жаштан канча жашка чейин жумушка аласыздар, анан кимдер кызмат кылышат? Ушул эң баягы көп бериле турган суроо. Чын эле келиндерби деп. Биздин административ составда келиндер, ал эми официанттар жаш кыздар, турмуш кура элек. Анан повар эжекелер, байкелер, улуулар. Бирок деген ошентейин десем, бизде жалаң жаш кыз официанттар эле башынан баштап иштеп келаткан кыздарыбыз уже баягы байбиче болушуп калды биздин компанияда. Анан турмуш кура башташты да. Быйыл 3 кызыбызды күйөөгө берип, өзүмдү кызмат кылдыңарбы? Калдым. Өзүңөр кызмат кылдыңарбы? Биз өзүбүз кызмат кылдык. Биз кызматкерлерибиздин тоюн биз өзүбүз жооп беребиз да. Ички салт деп койсок. Индирежке менен жакшыраак таанышып ал, анткени жакында сен дагы кызматка чакырып калышың мүмкүн. Сизчи? Эми бизде эле чакырабыз. Апаңызга жардам берүү максатында. Буюрса. Жакшы кызмат экенсиздер. Дагы кандай мындай кеңейтейин деген пландар барбы? Мындай башкача кызматтарды кошуп, балким сиздердин өзүңүздөргө эле тамада, андан сырткары кандай жумуштар болот эми? Башка кызматтарды киргизүү боюнча пландар барбы? Башка кызматтарды киргизүү боюнча пландарыбыз пока жок. Ушул эле курамды, ушул эле сапатты, ушул эле составда көбөйтүш керек дагы. Анан биздин максаттардагы жерлерде филиал ачыш керек болуп жатат. Региондордо филиал ачабыз дагы, анан акырындап казак бир туугандарыбызга көз салып баштайбыз. Ошол анан азыркы максатыбыз биз бизнестин ички структурасын, ички стандарттарын, ички сапатын аябай жакшыртуу менен алектенип жатабыз. Буюрса, ушул жыл эмки жыл ошол боюнча иштесек, андан кийинки жылдары удаленное управление деп коет го. Биз биякта болуп, биздин брендти кандай десем, залал келтирбей, ошол жерде кызмат кылгыдай болуш керек да. Түшүнүктүү. Айыл аймактарга барабыз деп атпайсыңарбы, Бирок айылдарда жеңелер аябай көп Индиреже. Ушуну эске алышыңар керек. Алысындар аябай көп. Сиздер ушул башка дагы аймактарга чыгып көрдүңүздөр беле? Биз Нарын, Талас, Ошко быйыл көп чыктык. Мурун чыга алчу эмеспиз. Быйыл көп чыктык. Таласка 3 жолу барып келдик, Ошко 2 жолу барып келдик, Нарынга көп эле жолу бардык да. Сиздер сыяктуу эле ушундай компаниялар барбы? Сиздердин атаандаштарыңыздар? Ооба. Азыр бизден кийин көп чыга башташты. Анткени ушунча болот турбайбы? Биринчи силер чыктыңар, Биринчи биз чыктык, биз андан кийин эки курбулашып барлар, биз деле ушинтпейли деп анан ушинтип башташты. Жакшы экен Индира айым, сизге чоң рахмат. Кызыктуу маалымат болду. Биз бүгүн Кыргызстандагы өзгөчө кызмат көрсөтүү жөнүндө сөз кылдык. Алардын бири Келин Начас компаниясы. Дасторконуңузду жасагандан баштап салаттардын түрлөрүн жасап беришет экен. Индира Темирканова бизде конокто болду. Чоң рахмат. Дагы бир жолу. Ооба. Ал эми биз эфирибизди алдыны көздөй улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.